Талас шаарына ротация менен которулдуңуз, Ооба. Ал жакта канча мэр болдуңуз, канча жыл? Мен 1 жыл 3 ай убакыт где-то мэр болуп калып иштедим. Кандай айырмачылыктар бар экен? Ошол мага кызыктуу болуп атат. Бир жерден экинчи жерге которулганда кадимдей сезилет болуш керек. Маданият айырмаланып турат да Кыргызстан ичинде бир шаардын жашоочулары менен башка шаардын жашоочуларынын ортосундачы. Туура. Кандай экен? Абдан жакшы суроо болду. Эми эң биринчиден мен башында барганда кичине баягы көнбөстүк болду. Жалпы жонунан бир эле элбиз да. Бир кыргызбыз кичинекей. Анан баягы эле кыргыздын бирок ушу таластан эмнени байкадым, бул таласта ынтымак бар, анан бетке айтмак бар. Анан эл мисалы үчүн талабы күчтүүрөөк болот да. Бир нерсени мисалы үчүн талап койсо, эл ошону кана жаса, бир нерсе айтсаң, ошону аткара билиш керек да. Сөгүп сагып да жиберет болуш керек. Кудай сактасын, эми биз анчалык баягы неме жол бербей, мындай сылык сыпайы бири бирибиз менен сыйлашып иштегенге аракет кылып келебиз. Анан өзгөчөлүктөрү болот албетте, бирок жалпы жонунан бир эле кыргыз. Анан Кудайга шүгүр эле ордунда баягы акырындан эл менен эл болуп, азыр чындыгын айтсам, таласка деле уже толук кандуу көнүп, очор бачар болуп ал жерде дагы иштешип калды.